Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болгон болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул дүйнө сыноо дүйнөсү деп аталган. Биз бул жарыктыкта жашап аткандан кийин бул ааламда ар кандай инсандар жашайт экен. Бирөөсүн ойлойсуң акылдуу, зейиндүү, күчтүү профессор деп. Бирок анын сүйлөгөн сөзү жаш балдардыкынан беш бетер, жаш балдардыкынан өткөн түшүнүксүз сөздөр. Илимдүүсү дагы, билимдүүсү дагы, акылдуусу дагы, акылсызы дагы бул дин жаатында жүргөн, тагыраагы даават ишин кылып жүргөн инсандарга жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган инсандарга жаман комментарий же болбосо алардын дарегине жаман сөздөрдү айтып, алардын иши токтолсун, алар жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарбасын, балдарыбыз арак ичип кетсин, же болбосо жаман иштерди кылып кетсин деген сыяктуу ушундай маанидеги сөздөрдү айтышып, тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган инсандарга каршы чыккан бир топ профессорлор, мугалимдер жана башка түрдүү инсандар чыкты. Кыргыз элим эченден баатыр эл. Кыргыз элим эч качан мындайга жол бербейт. Кыргыз элим эч качан мындай сөздөргө маани бербейт. Бирок мына ушул нерсени жарыя кылып, мына ушул нерсени элге таңылоосу алардын кандай иши, кандай иш аракети. Ошондуктан бул жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган инсандарга каршы чыккандар, булар Кыргызга каршы чыккан сыяктуу. Анткени алар максаты Кыргыздын балдары, Кыргыздын деги эле мусулмандын балдары мечитке каттап ыймандуу болсун. Алар намаз окушсун, жаратканын таанышсын, бирөөнүн акысына кирбесин, бирөөнүн байлыгын өзүнө тартып албасын, арак ичпесин, жаман иш кылбасын, ата-энесин сыйласын деген инсандарга каршы чыкканы бул өтө туура эмес. Анткени алардын иши дал мына ушундай болуп атат. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде «Кунтум хайра умматин ухриджат линнаси та'муруна бил ма'руф ва танхауна анил мункар». Силер эң сонун жакшы үммөт болдуңар дейт. Эмне үчүн? Эмне иш кылганыңыз үчүн? Силер жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарганыңар үчүн дейт. Анткени бул жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган бул мусулмандын сыпаты. Мусулман бир жаман иш көрүп калган болсо, аны колу менен токтотуш керек. Эгерде андай мүмкүнчүлүгү жок болгон болсо, тили менен токтотсун. Андай да болбосо, анда жүрөгү менен жаман көрүп койсун. Бул да болсо ыймандын жарымы, бул да болсо ыймандан деп айтылат хадисте. Ошондуктан жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаргандарды аларды өзүнүн жолуна койгула. Алар өзүнүн жолун улап кете беришсин. Алар дагы бул Кыргызга күйгөн патриот инсандар алар. Албетте, ар бир нерседе, ар бир инсанда пайгамбардан башка, Аллах Тааладан башка бардык инсандарда айып бар. Аны моюнга алыш керек. Ал тиги жамаат болсун, бул жамаат болсун, кайсыл жамаат болсо дагы ар биринде айып бар. Аны ар бири өз мойнуна алат. Бирок Кыргыз элине, Кыргыз жерине мындай пайдасы тийгендерге аларга биз жолтоо болбошубуз керек. Аларга кайра шартты түзүп беришибиз керек. Же болбосо мындай иштерди кылгыла деп аларга шарт түзүп бере турган болсок, биз Кудай буйруса Кыргызстан алдыга өсөбүз, өнүгөбүз, Кудайды тааныйбыз. Дагы да түшүнүктүүрөөк болуш үчүн сиздерге бир мисал айтайын. Бир балыкчы көлгө кайырмагын ыргытат. Кайырмактын учунда билесиздер, ийнеге жем салынат. Ал жем ошол балыктарды өзүнө тартыш үчүн. Анан бул балыкчы ошол кайырмакты ыргытып атканда аны бака көрүп калат. Бака көрөт дагы астында жүргөн балыктарга, эми билесиздер, балыктар жамаат болуп жүрүшөт, топ болуп жүрүшөт. Анан бака кыйкырат. Эй балыктар,
бул кайрымакты тиштебей эле, бул жемди тиштебей эле. Силер бул жемди тиштесеңер, ошол балыкчы тартып алып силерди казанга, тагыраагы күйүп аткан оттун үстүндөгү казанга силерди таштайт. Ошол жерде куруласыңар, жок болосуңар, өлөсүңөр деп эскертет. Анан бакам эмне болсо дагы сыртта жүрөт, баарын көрүп турат. Бирок жанагы суунун астында жүргөндөр сен эмнени билмек элең, сен эч нерсени билбейсиң да деп кээ бирки жамааттар ишенген жок. Кээ бирки топ жүргөн балыктар ушул бака бир нерсени болсо да билсе керек, мейлем деп кайтып кетишет. Анан арасынан бирөө ишенбей, сен эми эч нерсени билбейсиң да, сен бакасың да деген сыяктуу келип жанагы кайрымакты тиштейт. Кайрымакты тиштегенде чын эле баягы балыкчы аны тартып алды. Суудан сырткары чыкса, башка жашоо, башка аалам, машиналар, жанагы учуп жүргөн канаттуулар бүт баарын көрөт. Ушундай жашоо турбайбы деп таң калат. Бирок жерди караса, бул балык не кайнап аткан казандын үстүнө түшөт. Бул деген сөз ал өлөт. Тилекке каршы бүгүнкү күндө дагы кээ бирки адамдар мына ушул топ-топ жүргөн балык сыяктуу. Деги эле бул ааламда жашап аткан эл ошол балык сыяктуу. Анан эскертүүчү Аллах Таала ал буйрук берди, эскерткиле деп. Анткени ошол момундарга пайдасы тиер деп. Анан кээ бирки адамдар чыкты, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган. Эй, бул аракты ичпе. Эй, зына кылба. Эй, уурлук кылба. Эй, бирөөнү ушактаба. Эй, бирөөнүн көңүлүн оорутпа деп алар эскертүү иретинде чыгышты. Анан аларга ишенген инсандар дин жолуна түшүп намаз окуп калышты, Кудайга шүгүр. Бирок ишенбеген инсандар дагы деле аларга карама каршы сөздөрдү, карама каршы иштерди кылып жүрүшөт. Анан дагы бирөөсү айтат, сен акыретти көрүп келдиң беле деп. Жанагы бакага балыктар кайрылган сыяктуу. Бирок Аллах Таала акырет тууралуу, бейиш тууралуу, тозок тууралуу ачык эле айтып койгон. Ошондуктан биз балыктай болуп куруп калбай, балыктардай болуп биз баш бербей, жанагы казанга түшкөн балыктай тозокто күйүп калбайлы. Аллах Таала ачык эле айткан. Эскертүү момундарга пайда деп. Мен дагы сиздерге эскертүү максатында, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу максатында чыктым. Ошондуктан ар бирибиз дааватчы бололу. Ар бирибиз жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруучу бололу. Биз мына ушул иштерди кылып аткан, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган инсандарга жолтоо болбойлу, кайраларга шартты түзүп берели. Кимде ким мына ушундай сөздөрдү тарата турган болсо, аларды эч качан бирөөлөргө жибербеңиздер. Алар чыгарган бойдон өздөрүнүн 2 же 3 көрүүчүсү менен калып кетсин. Урматтуу туугандар, келиңиздер, мына ушул видеону башкаларга жибериңиздер. Башкалар дагы мына ушул видеонун артынан, же болбосо мына ушуга окшогон Чубак устаз айткан раматылык, же болбосо башка аалымдарыбыз эскерткен видеолорду көп-көп тараталы элдерге. Анткени алардын максаты ушул жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарыш үчүн. Алардын башка эч кандай ою жок. Же болбосо ушул видеону чыгарып кою менен бирөөдөн каражат, же болбосо бирөөдөн акчалай эч ким жардам бербейт. Болгону Аллах Тааланын бул дини. Аллах Тааланын дини бул жерде эл алдында, эл оозунда жаман сөздөр менен айтылып атса, эч качан момун мусулман жөн тура албайт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, баарыбыз жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруучулардан бололу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.